Salam dostlar, bu men Aybek, benim кезектеги онлайн сабагым. Сиздерге бүгүнкү онлайн сабакта комментарийлер тууралуу бир аз маалымат бермекчимин. Комментарий деген эмне жана кандай учурларда колдонулат, эмне үчүн керек деген суроого жооп аласыздар бүгүнкү сабакта. Анда эмесе сабакты баштадык. Комментарий деген бул эмне? Комментарий деген бул кошумча маалымат. Мисалы үчүн өзүңүздөр байкагаңыздардай мен сиздерге кошумча маалыматтарды программага таасирин тийгизбеш үчүн оң жактагы куралды пайдаланып туруп сиздерге маалымат берип жаткан. Мисалы үчүн бир нерсе жазсам, мисалы бул программага тийишеси жок болот жана программа өз алдынча иштей берет. Бирок бул нерсе негизги программалоодо эч кандай бизге көп деле жардам тийбеши мүмкүн. Бизге эмне жардам берет? Кошумча маалыматтарды сактаганы. Бул деген комментарий бизге жардам берет, кошумча маалыматтар. Азыр мен сиздерге ал нерсени кантип колдоносуздар жана кантип колдонулат ошол нерселерди көрсөтөм. Мисалы үчүн бул жерде көргөнүңүздөй бул биздин эски программабыз. Мурдагы сабактагы программа жөнөкөй калькулятор. Мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер. Биринчи бул программаны мен азыр жазып койдум, бирок кийин ачып карасам, мисалы үчүн көп нерсе эстен чыгып кетиши мүмкүн, туурабы? Ошондой эле аны жаңадан кайра ачып караганда мага сразу эле мындайча айтканда дароо эле эсиме түшүш үчүн бир-эки маалыматтарды жазып калтырышым керек. Мисалы үчүн А деген эмне? Бул албетте бул биздин биринчи саныбыз. Биринчи сан, мисалы үчүн Б деген эмне? Бул экинчи саныбыз деп жазып койсок, кийинки ачып караганда жөн эле билинет да, мисалы үчүн. Анан кийин бул жерге жөнөкөй калькулятор деп койсом. Жөнөкөй калькулятор деп. Кийин ачып караганда бул нерсени окуйм да, жөнөкөй калькулятор экен. А менен бул биринчи, экинчи сан экен деп мисалы үчүнчү. Ошону мисалы үчүн жазып коебуз. Анан бирок туруп, азыр өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй, азыр мен жазып койдум. Эми бул программаны иштетем десем, көргөнүңүздөрдөй программа туура эмес деп ката деп чыгарып атат. Эмнеге? Себеби дегенде бул жөнөкөй калькулятор деген жазуу бул программага өзүнүн таасирин тийгизип жатат. Бул нерсени, мындай маселени чечиш үчүн бизге комментарийлер жардамга келет. Ал комментарийди кантип бөлөбүз? Мындайча айтканда программага таасирин тийгизбей тургандай кылып. Ал үчүн бизге бир символ керек болот. Ал символ бөлүү символу. Бул жерге эки бөлүү символун койсок, бул комментарий болуп туруп, бул жердеги мындайча айтканда сөздөр программага таасирин тийгизбейт. Бул жерге деле эки бөлүү символдорун коюп коем. Көргөнүңүздөрдөй түстөр алмашып туруп, өз мындайча айтканда программага таасирин тийгизбей тургандай болду. Азыр эми сиздерге көрсөтөм. Көргөнүңүздөрдөй программа иштеди жана 2 сан берсем, кадимкидей жөнөкөй калькулятор болуп иштей берет. Бирок кийин ачып карасам, сразу тез эле дароо эле көрөм. Жөнөкөй калькулятор экен. Чөтө бир нерсе эстеп атам депчи. А деген бул биринчи сан экен, Б деген экинчи сан экен депчи. Эми албетте бул жерге комментарий иштетпей эле анын ордуна биринчи сан, Б'нын ордуна экинчи сан деп жазсак болот. Мисалы үчүн экинчи сан деп. Экинчи сан. Бирок бул көп учурларда көпчүлүк антип жазбайт, мындайча айтканда зеригишип туруп жазбай калат. Ошондуктан А, Б деп эле кыскача жазып койсок болот. Бирок комментарийге жазып койсок, бизге эстөө үчүн жакшы ыкма. Жана албетте бул эки сызыкчадан да башка бир жөнөкөй жолу бар. Эгер сиздин комментарийиңиз өтө чоң болсо, мисалы үчүн мындай чоң жазуулар болсо, көп жазуулар, то есть көп строкада.
Bunun ар биrini x bölü sızıkçası menен жазып чыгуу өтө мындайча айтканда көп убакыт алат. Ошондуктан башкача жолу бар. Анын жолу мындай: 1 бөлү сызыкча символу жана жылдызчаны коесуздар. Көргөнүңүздөрдөй бардыгы комментарий болуп калды. Бирок аны комментарийди бүтүрүш үчүн bir sızıkça bir жылдызча, анан кийин 1 бөлү символун коесуздар аягына. Ошондо бул деле комментарий болуп калды. Демек, мынау символдордун арасындагы бүт нерсе комментарий болуп калат. Бул деле мисал үчүн. Ошол мен сиздерге комментарийлер тууралуу жетиштүү маалымат бере алдым деп үмүттөнөм. Жана кийинки сабакта көрүшкөнчө. Анан айтып өтчү нерсе, менин сабагым сиздерге жакса, каналыма катталыңыздар жана лайкты дагы басыңыздар. Ошол кийинки сабакта көрүшкөнчө.